Москва облусунда 54 жаштагы кыргызстандык чогуу жашаган аялды өлтүргөн деп шектелүүдө. Бул туурасында Ички иштер министрлиги билдирди. Маалыматка караганда, август айынын акырында Москва облусунда унаа токтотуучу жайдын аймагынан 51 жаштагы кыргызстандык аялдын сөөгү табылган. Экспертиза анын киши колдуу болуп өлгөндүгүн аныктаган. Аялды муунту өлтүрүшкөн. Факты боюнча адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголгон. Шектүү катары 54 жаштагы Жаран Кармалды ал Ош облусунун тургуну болуп чыккан. Алдын ала маалыматка караганда шектүү аял менен уруша кетип муунткан. Урушка кызганыч себеп болгон. Жогорку кеңеште билим берүү жана илим министри Каныбек Исаков ант берип, өзүнүн ыйгарым укуктарын аткарууга киришти. Ант берүү аземине президент Сооронбай Жээнбеков катышты. Ал жаңы өкмөт мүчөсүн куттуктоо менен бирге ага чоң жоопкерчилик жүктөлгөндүгүн эске салды. Ал министрди берген антын так аткарып, мамлекеттин жана жалпы элдин кызыкчылыгы үчүн иштөөгө чакырды. Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Аида Касымалиева жалпы депутаттардын атынан жаңыдан дайындалган өкмөт мүчөсүн ант берүү аземи менен куттуктап, анын ишинде ийгиликтерди каалады. Парламенттин жыйынында билим берүү жана илим министринин орун басары Надира Жусупбекова депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, Кыргызстандагы 652 мектепте ысык тамак берилбей жаткандыгын маалымдады. Жусупбекованын айтымында ал мектептерде таттуу токоч жана чай берилет. Учурда баардык мектепти ысык тамак менен камсыз кылуу боюнча аракеттер көрүлүп жаткандыгын белгиледи. Учурда парламентте мектеп окуучуларын ысык тамак менен камсыз кылууга байланыштуу мыйзам долбоору талкууланууда. Бүгүн Ош шаарынан Өзбекстандын Андижан шаарына унаа каттам ачылды. Бул тууралуу Транс-Ордо ишканасынын жетекчиси Мырзамат Чыңгараев билдирген. Анын айтымында бул аракет эки өлкө башчыларынын өткөн жылдагы сүйлөшүүлөрүндө айтылган макулдашууларга ылайык ишке ашууда. Эки тараптын тийиштүү органдары каттамдын убактысын баасын тактап иштеп чыккан. Бүгүн алгачкы каттам автобекеттен жолго чыкты. Жол кире 100 сомду төзөт. Ош шаарындагы автобекеттен күнүнө ар бир 20 мүнөттө акыркы үлгүдөгү кичи автобустар каттап баштайт. Бир күндө 18 каттам жүргүзүлөт. Кичи экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматынын 2 кызматкери кармалды. Бул туурасында Супер KG порталына Үздүк булактар билдирген. Маалыматка караганда 2 кызматкерди УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматы кармаган. Айрым маалыматтар боюнча алар жүк ташуучу унаалардын айдоочуларынан акча талап кылышкан. Бир күн ичинде өлкө аймагында 25 өрт кырсыгы катталды. Бул туурасында Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Бишкек Нарын Торугарт унаа жолунун 59-чу чакырымында Audi 100 үлгүсүндөгү унаа толугу менен күйүп кеткен. Өрттүн себеби такталууда. Баткен облусунда Кадамжай шаарынын Ленин көчөсүндө иштетилбеген жеке имараттын 391 чарчы метр чатыры күйгөн. Өрттүн себептери такталууда.